Баарыңарга салам. Бүгүнкү видеодо жөнөкөй сүйлөмдөрдү терс формада англис тилинде кантип айтаарын талдайбыз. Баштаардан мурда оң сүйлөмдөрдү кантип түзөрүн эске салып кетсек, эгерде сүйлөм to be этиш менен болсо, I am happy, мен бактылуумун. He is a teacher, ал мугалим. Демек, бул жакта to be этиш, am жана is болуп формаларын өзгөртөт. Ал эми жөнөкөй этиш менен болсо, жөнөкөй этиш деген бул кыймыл-аракетти билдирген этиштер. I like apples, мен алманы жактырам. Like, жактырам этиш. They go to school, алар мектепке барышат. Go, барышат. Демек, эң оңой ким эмне кылат жана эмнени. Терс сүйлөм деген эмне экенин түшүндүрөбүз. Кыргызчада сүйлөмдү терс кылыш үчүн эмес же жок деген сөздү кошобуз. Мисалы, мен студент эмесмин. Мен алма жактырбайм. Англис тилинде дал ошондой эле эмес жана жок деген сөздөр ордуна өзгөчө сөздөр колдонулат. Мисалы, эгерде I study, мен окуйм, бул жакта жөнөкөй этиш. Эгерде мен окубайм болсо, I do not study, мен окубайм. Бул жакта not деген сөз кошулуп жатат, которгондо жок болуп кошулат. Ал эми to be этиш менен болсо, I am a student, мен студентмин. I am not a student, мен студент эмесмин. Бул жакта да not кошулат, демек эмес дегенди билдирет. Демек, сүйлөм to be этиш менен болсо, am, is, are сыяктуу сөздөр менен болсо, демек терс кылыш үчүн not деген сөздү кошуп коебуз. Мисалы, I am not happy, мен бактылуу эмесмин. He is not a teacher, ал мугалим эмес. They are not at home, алар үйдө эмес. Байкасаңыздар, жөн оң сүйлөмдө am happy, is a teacher, агерде терс кылып коюш үчүн жөн гана not сөзүн кошуп коебуз. Демек, бардык жактар менен карасак, I'm not, I am not. You are болсо, you are not. He, she is болсо, he, she is not. They are not, we are not, you are not. Эң оңой not кошулат to be'ден кийин. Ал эми терс сүйлөмдө to be этишинин кыска жана толук форматтары бар, формалар. Мисалы, I am not деп отурбай, I'm not student. Бул жакта a тамгасы желип, апостроф же мындайча айтканда үстү жагында чекит сыяктуу знак коюлат. You are not. Бул жакта да you aren't. О тамгасы желип кетет. He is not же he isn't. О тамгасы түшүп калат, апостроф менен жазылат. They are not, they aren't, we are not. We aren't, you are not students, you aren't students. Силер студент эмессиңер. Эгер сүйлөмдө to be этиш жок болсо, to be'нин ордуна толук оң этиштер, жөнөкөй этиштер колдонсо, жөнөкөй этиш бул go, like, play, анда терс кылыш үчүн do not же doesn't, does not деген сөз колдонот. Мисалы, I like apples. Мен алманы жакшы көрөм. I do not like apples болсо, мен алманы жактырбайм. Do not. Do not кошулат, do кошулуп кетет бул жакта, анткени like деген сөз турат, кылуу деген. He likes tea. Ал чайды жакшы көрөт. He doesn't like tea. S тамгасы кайдан пайда болуп калды десеңиз, эгерде үчүнчү тарап жөнүндө айтылып жатса, үчүнчү тарап деген ал тарап, мисалы, ал кыз, ал бала, ал нерсе болсо, ушул учурда гана жөнөкөй этишке s тамгасы кошулат. А эгерде терс мааниде болсо, анда этиштеги s тамгасы берки терсти көрсөтө турган doesга өтүп кетет. Демек, he doesn't like tea. Ал чайды жактырбайт. Эскертүү.
Эгерде I, you, we, they. Мен, сен, биз, алар болсо do not болуп кетет. He, she, it. Ал кыз, ал бала. Мисалы, I study, мен окуйм. Плюс do not, I do not study, мен окубайм. You study, you do not study. He, she, it studies, демек ал. He, she, it does not study, ал кыз окубайт. They study, they don't study. We study, биз окуйбуз, биз окубайбыз. We don't study. You study, you don't study. Силер окубайсыңар. Дал төбетиштегидей эле don't терс маанини берүүчү сөздү толук жана кыскача формасында айтылат. Мисалы, I don't study, I do not деп отурбай, I don't study деп айтсак болот. Бул неформалдуу же күнүмдүк жашоодогу айтсак болот. Ноттогу о желип кетип, анын ордуна апостроф менен жазылат. You do not study, you don't study. She does not, she doesn't. Демек, байкасаңыздар, not кыскарып, демек терс сүйлөм кылыш үчүн, бир нерсени кылбайм же бир нерсени жок деп айтыш үчүн жөнөкөй этиш болсо I, you, we, they. Мен, сен жана көптүк түрдө don't болот. Do not кошулат. Эгерде ал кыз, ал бала үчүнчү тарап болсо does not болуп s тамгасы кошулат этиштин. Ал эми to be этиш менен болсо сүйлөм I am, he is, they are өз ордунда калат. Болгону not деген сөз кошулат. Кунт коюп укканыңызга рахмат. Лайк басып, коңгуроону иштетип, сабактардан үйрөнүп туруңуз.